Ой кустурабыз, ой жеп алыптыр, ичип алыптыр деп атпады эле. Анан кустуруп атышкан да. Ошол кустурганда кимдерди кустурган экен десе, көрсө жалаңбай иштеп аткандарды кустурган экен. Эптей албай ошол жерди бөлүп сатып жүргендер куспаптыр. Же болбосо азыркыга чейин таштап койгондор куспаптыр. Кессең кимисинен кан чыгат деп карап туруп, кичине ирденип калган, кичине ошол мекемени жоготуп жүрбестен, аны мындай андан ары иштетип алып кетип аткан кишилерди кустурган экен. Ошону сок чыгара турган цех ачышыптыр. Анан ун чыгара турган дагы бир тегирмен ачышыптыр. Дагы бир жерге бир 8 гектар жерге бир бак эгип, анан жанына тоок багып, жумуртка өндүрө турган дагы бир цех ачыптыр. Анысын да тартып алып коюптур. Анда биз не кылабыз анда? Мен азыр ойлойм да, ушул бизге ишкер керек эмеспи? Ишкер керек эмес болсо анда ачык айталы. Бизге ишкерлер керек эмес. Ишкерлер силер душмансыңар. Биз ишкерлерди жек көрөбүз. Силер ишкер болбошуңар керек. Силер мамлекеттен дайыма көз каранды болуп, мамлекеттин ошол алдында баягы мамлекетти сагалап гана жатышыңар керек десеңер, анда ишкерлердин бардыгын анда жок кылышыбыз керек.